Бүгүнкү күндө элден өзгөчөлөнүп, кайталангыс нерселер менен таң калтыруу адатка айланып бара жаткандай. Көпчүлүк уникалдуу жана оригиналдуу нерселерге басым жасашууда. Дал ушул 3D форматындагы жарыктандыргычтар Кыргызстанга келгенине аз убакыт болсо да өтө актуалдуу болуп жаткан кези. Бул жарыктандыргычтарды биз Кытайдан алып келебиз. Ал эми 3D форматындагы кооз буюмдар фабрикада жасалып даярдалат. Мунун курамында желим зыянсыз болуп, адамдын ден соолугуна таасир бербейт. Ошону менен катар айнек сынып калуу коркунучтан өткөн, сапаттуу материалдан даярдалган. Демек, мындай белектерди кичинекей бөбөктөргө деле алып берсе, коопсуз. Бүгүнкү күндө кардарлар оригиналдуу буюмдарды талап кылышат. Ал эми биз ошол талапка ылайык өзгөчө нерселерди алып келүүгө аракет кылабыз, дейт сатуучу. Бул нерсе менен алектенгениме аз гана убакыт болду. Негизи максаттарымдын бири бул Кыргызстандын жашоочулардын жаңы нерсе менен таң калтырып, алардын жакындарын, балдарын өзгөчө нерсе менен кубандыргым келди. В том числе своим детям, подарить что-то необычное, такое. Кытайда жасалып даярдалган жарыктандыргыч электр жарыгы менен туташып анан күйөт. Ал эми токко туташпаган учурда кадимки эле айнекти элес калтырат. Кооздугу деле билинбейт. Качан гана токко туташаары менен 7 өңгө жарык берип, атүгүл 7 түстүү катары менен айкалыштырып турат. Өзүңүздөр көргөндөй 3D форматындагы жарыктандыргычтарды орнотуу да жеңил. Азыр биз орнотуп көрөлү. Ошондой эле бунун айнеги дагы атайын сынбаган материалдан жасалып, эң эле кооз белектердин бири болуп саналат. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.